Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен дарат аларым менен бат-бат жел чыга берет. Эмне кылсам болот? Туган дарыланыш керек, анан чорный тмин ич керек саарлап. Анан эгерде бат-бат жел чыгара турган болсо, дарат албаш керек. Ошого мисалы биздеги ылдый отуруп, шашылбай, кичине путка учкаштырып, ушундай адатын кылып туруп, анан кийин анан дарат алсын. Намаз окуп жатканда дарат сынса эч нерсе болбойбу? Рахмат. Жок. Намаз окуп жатканда дарат сына турган болсо, болду, намазда бузулат bizde. Албетте бир маселе бар. Эгерде намаз окуп жатсаңыз дарат сынып калды, эч ким менен сүйлөшпөстөн туруп дарат алып туруп келип, ошол жерден улантсаңыз болот. Көбүнчө бул таравих намаздарда ушундай болот. Атак эгерде бирөө менен сүйлөшүп алсаңыз, анда кайра башынан баштаган эле оң. Бейиш кандай болот? Менин атым Билал дейт. Аллаху акбар. Бейишке баарыбыз Алла Таала насип кылсын. Түбөлүктү бара турган жайы болот. Алла Таала коноктой турган жакшы бенделерине даярдап койгон жайды бул бейиш. Алланын ыраазычылыгы, жалалы, Алла Тааланын жамалы жаап турган жер бейиш болот тургандар. Хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси кудсиде мындай дейт: "А'адатту ли ибади салихин ма ла айнун раат ва ла удун самиат ва ла хатара ала калби башар." Алла айтат: "Мен салих бенделерим үчүн бейиште ушундай неаматтарды даярдап койгонмун. Эч бир көз аны көргөн эмес, эч бир кулак аны уккан эмес, эч бир жүрөккө анын кыялы да келген эмес" дейт да. Демек, бейиште деле алма болот, бейиште деле банан болот, дагы эмнени жакшы көрөсүз? Бейиште деле бар нерсе болот. Бирок мына биз көрүп аткандай эмес да. Себеп кандай ойлосоңуз, түш көрсөңүз, кыялдансаңыз, андан да жакшыраак да. Сиз азыр бардыгыбыз бир кыялданып коелучу. Бейиш ушундай болсо керек деп укмуш, фантазия кылдык да, андан да укмуш да. Мынакей, эч кимдин кыялы, фантазиясы жетпейт бейишке. Бейиште Алла субханаху ва таала мөмөлөрү мындай. Кыска айтайын. Бир алма жедиңизби? Экинчи алманы жесеңиз андан даамдуу, үчүнчүсү андан даамдуу кете берет ушинтип. Бардыгы бирдей эмес да. Неаматтын рахаты көчөйүп кете берет. А негизи бейиштеги Алла субханаху ва таала, Алла Таала бейишке киргендерге жарыя кылат, жар салат. Эй бейиштиктер, силер түбөлүктү жашайсыңар, силерге өлүм болбойт дейт. Мынакей бейиш ушундай болот. Бейиште өлүм жок. Түбөлүктү ден соолуктасыңар, оорубайсыңар дейт. Бейиште оору жок тугандар. Түбөлүктү жаш болосуңар, карылык жок дейт. Бейиште карылык, тырыш, бырышкан андай жок вообще. Жана силерге берилген неаматтар ал эч качан түгөнбөйт дейт. Аякта банкрот, инфляция деген болбойт. Алында риваяттарда келет, Алла субханаху ва таала бейишке киргизерден мурда ар бир бейишке кире турган адамга 5 пайгамбардын сыфатын берип киргизет дейт. Биринчи, Адам алейхиссалам, Адам атабыздын бою берилет экен. О кишинин бою да 30 метрден ары болгон да. 1,5-2 метрлик болуп кирбейт экенбиз. Кирсек иншалла 30-35 метрлик болуп кирет экенбиз. Экинчи, Юсуп пайгамбардын чырайын берип киргизет дейт. Жөнөкөй эмес. Үчүнчүсү, Давуд пайгамбардын үнүн Забурда окуганда учуп бараткан канаттуулар уча албай токтоп калчу экен үнүн укканга. Төртүнчү, Иса пайгамбардын өмүрүн дейт. 30-33 жашта. Бешинчиси, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзүн дейт мынакей. Пайгамбардын кулк мүнөзүн берип киргизет экен. Бейиште көрө албастык деген жок, текеберлик деген жок. Көрө албастык менен текебер жана башка нерселердин баардыгын бейишке чейин Алла тазалап анан киргизет экен. Айта берсек өтө көп, Кудай кааласа бир кенен убакыт келет. Бейиш боюнча иншалла кенен айтып беребиз деп ойлойм. Дарылыкка деп эрте менен кечинде бир кашык арак ичсе болобу? Анткени менин тааныштарым намаз окушат, бирок ушинтип эрте менен кечинде бир кашыктан ичишет. Жок. Дарылыкка туугандар, сиз чорный тмин ичиңиз, замзам ичиңиз. Аракта арам нерселерди Алла шыпа койгон эмес. Бул пайгамбарыбыздын хадиси. Арам нерселерде Алла Тааланын шыпасы жок. Бул однозначно, сен кандай кылып медицинага салсаң деле болбойт. Соя соусу адалбы? Адал. Аял турмушка чыккандан кийин махр белгиленсе, кийин кайра албайм, ыраазымын десе, күйөөсү бербей койсо болобу? Болот. Бирок эркектикке жатпайт тугандар. Аны раз айткандан кийин берип коюш керек. Албайм десе да болбой бериш керек. Шариятта бул арам болбогон чакта дагы. Ассаламу алейкум устаз, балдардын ортосун 2 жыл сакташ үчүн, боюна бүтүп калбаш үчүн дары ичсе болобу? Алла ыраазы болсун. Мен айтат элем дары ичпегиле деп. Кийин ошо бойдон балалуу болбой калбы анан.
сактануу иреттери бар, сактануу жолдору бар. Ошол башка жолдорун карагыла, бирок дары ичи эмес. Себеп дегенде тажрыйбадан маалым болот, дары ичкенден кийин балалуу болбой калат да. А бул жакшы эмес. Ассаламу алейкум устаз, кара дуа сага багыштап окутса кандай сактаныш керек? Азыр эле айттык, кара дуалардын бардыгына ушул саатка кечки дуаларга бекем болуш керек. Анан кийин 5 убакыт намазга. Ассаламу алейкум устаз, Аллахым сизден разы болсун. Менин каалым, биз сизди муфтиятка кайра көргүбүз келет. Сиз татыктуусуз. Сизди каралагандарды Аллахыма тапшырдым. Үй бүлөбүз менен колдойбуз. Амин дейт. Туган мындай. Эми сиз ойлойсуз ушундай деп. Бизди Кудайым буйрсага татыктуу деле эмеспиз. Сиздин жакшы оюңузга чоң рахмат. Албетте иншалла ушу каралагандар, башкалар биринчи биз хидаяттын дуасын кылышыбыз керек. Жакшылыктын дуасын кылышыбыз керек. Тобанын дуасын кылышыбыз керек. Кандай гана болбосун, Алла субханала ва таала оңорсун депчи. Мусулманга жамандыктын дуасын кылбаш керек. Ассаламу алейкум устаз, азан айтылып жаткан убакта мечиттин ичинде болсоң, отуруп уккан туурабы же тик туруп уккан укса болобу? Азан айтылганда тугандар, билиңиздер. Азанга жооп берүү сүннөт. Пут менен жооп берүү важип. Тил менен жооп берүү бул сүннөт мустахаб. Азан айтылдыбы? Пут менен жооп бериш керек. Демек, келүү деген сөз жамаатка. Мечиттин ичинде болсоңуз, турсаңыз деле, отурсаңыз деле айырмасы жок. Албетте, отуруп угуу бул адепке кирет. Адепке кирет. Отуруп азанды угуп коюу Алланын чакырыгын адепке кирет. Комат айтканда Аллаху акбарды 2 жолу, ла илаха иллаллахту кошуп, калганын бирден айткан туурабы? Бир аз маалымат берип коюңузду суранабыз. Алла сизден разы болсун, иштериңизге ийгилик берсин дейт. Тугандар мындай. Бул эки тең бар хадисте. Икаматта, мисалы, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, аштаду ла илаха иллаллах, аштаду ла илаха иллаллах да биз экиден айтабыз. А башка мазхабтарда бирден айткан жер келет. Ашаду анна Мухаммад Расулуллах, хайя ала сола, хайя ала фала деп элечи. А бизде хайя ала сола, хайя ала фала код икамат сабыштар экиден айтылат. Экөөнө тең хадис бар, талашкандын кажети жок. Биздин Ханафи мазхабта экиден. Бул Тирмизидин риваятында, Абу Махзурадан келет. Так. Ассаламу алейкум устаз. Сиздерден Алла разы болсун. Сизди Алла үчүн жакшы көрөм. Мен соода тармагында иштеймин. Тапканымды эч береке болбой жатат. Канткенде тапканыбызда береке болот. Жооп үчүн алдын ала рахмат. Ахаббакумулла фима ахбабтум. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси боюнча, кимди сиз жакшы көрсөңүз, мен сизди Алла үчүн жакшы көрөм деп айтып коюш да сүннөт. Нухиббукум филла. Алла үчүн биз сизди жакшы көрөбүз дедиңизби? Ага, сиз да жооп берип коюңуз. Ахаббакумулла фима ахбабтум. Алла сизди сүйкүмдүү кылсын, кимди жакшы көрүп аткан болсоңуз деп. Анда жооп, Эми соода тармагында иштейтин карамасаңыз, береке болбой жатат дейт. Береке биринчи адалда. Экинчи исрап кылбаганда. Үчүнчүсү таң эртеде. Пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмө береке койду таң эртеде. Ал эми соода сатыкка келсе, пайгамбарыбыз айткан, эки соодагер качан бири-бирине чынчыл болуп, ачык айкын айта турган болсо, аласа береселерин Алла Таала экөөнүн соодасына береке берет. Эгерде бири-бирин жалган, мындай бири-бирин алдай турган болсо, Алла субханала ва тааланын берекеси болбойт деген. Пайгамбарыбыз өзү хадисте айткан, Алла Таала хадиси кудуси айтат экенде, ана салисун шарикайн, мен эки шериктин үчүнчүсүмүн. Качанкыга чейин бири-бирине кыянат кылбаса, эгерде бири-бирине кыянат кылса, мен андан чыгып кетем. Ордуна Алла Таала шайтан келет экен. Бул дегени Алла Тааланын берекеси. Алла субханаху ва тааланын ушул берекеси качан эки соодагер бири-бирине сатасын же аласын, же мамиле кыласын. Ошол жерде чынчылдык болсо, ушул жерде береке болот экен туугандар. Ассаламу алейкум. Биринчиден сизден Алла Таала разы болсун. Менин суроом төмөн күчө. Мурда түш көргөнүмдө, түшүмдө намаз окуп, келме келтирип, кейбир сүрөлөрдү окучумун. Акыркы күндөрү сүрөлөрдү түшүмдө унутуп, ордуна жаман шайтандан түштөр кирип баштады. Жана дин жөнүндө шек күмөн сакта баштадым. Эмне кылсам болот устаз дейт. Мындай. Биринчиден дарат менен жатканга аракет кылыш керек.
жакшы түш болсун десеңиз, жаман түштөн сактансаңыз, даарат менен. Пайгамбарыбыз мунун касиетин айткан. Ким даарат менен жата турган болсо, Алла Таала бир периштени дайындап коет экен, таң аткы чакта ушуга дуа кылып чыгат экен. Мындайча айтканда, бир периштени дуага салып коюңуз дагы өзүңүз уктай бериң да бияктан. Ал өз ишин кыла берсе, сиз ишиңизди кыла бериң. Мынандай барака да. Экинчиден пайгамбарыбыз айткан, ким даарат алып уктаса, эгерде ошол уйкудан ажалы келип, көз жумуп өтүп кете турган болсо, ал шейит болуп өлдү деген да. Мынандай даража тургандар. Ошон үчүн даарат менен жана уйкунун дагы өзүнүн зикирлери бар. Ошо зикирлерди аткарсын, анан зикир кылып Кур'ан окуп жатса, Кудай кааласа иншалла жакшы түш көрөт. Убакыт болуп калдыбы? Мен мынаны эми кечиресиздер, бүгүн мүмкүн болушунча тезирээк аракет кылдык. Кудай кааласа иншалла дагы мынанда бир-эки суроонун бирин айтып коеюн. Ассаламу алейкум рахматуллахи масатажы. Атам, апам, байкем бул дүйнөдөн кетишкен, дуаңызды берип коюңуз. Аллахым ыраазы болсун бар. Мындай кылайлы, дуаларды чоң эле кылайлы. Мына баарыңыздар ушу ата-энеңизге дуа, баарыңардан Меккеге алып барып келгенге чейин насип кылсын дейт дуалар экен. Кана, амин, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. О жараткан Аллах баарыбыздын, ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын, тирүүлөрүбүздүн, өткөндөрдүн күнөөлөрүн кечиргин я Раббул аламин. Жараткан Аллах өз мээримиң алып туура жолдон адаштырбагын. Ушул жерде кол көтөрүп тургандардын баардыгын кажеттерин өзүң орундаткын. Кур'ан, хадистин нурлары менен жүрөктөрүбүздү, кабырларыбызды нурлагын. Мамлекетибизге тынчтык, амандык, биримдүүлүк, достук бергин. Жараткан Аллах бүткүл ааламга исламды галип кылгын я Раббул аламин. Мусулмандарга, исламга өзүң жардам бергин я Раббул аламин. Баарыбызды өзүң ыраазы кылгын, баарыбыздан ыраазы болгон. Баарыбызды шайтандын жамандыгынан, напсинин үстөмдүгүнөн, көрө албагандардын көрө албагандыгынан, кур жалаачылардан, фитнакорлордон, жаман сөз, жаман көздөн, жаман өлүмдөн баарыбызды сактагын я Раббул аламин. Кабыр азабынан, өзүңдүн каарыңдан, дозоктун отунан сактагын, эки дүйнөнүн шермендечилигинен сактагын я Раббул аламин. Жараткан Аллах ушул жерде кол көтөрүп тургандар кандай тилектери болсо, кандай максаттары болсо өзүң орундаткын я Аллах. Эч бирисин кем кылбагын, жүздөрүн жер каратпагын, алтын баштарын аман кылып, дөлөттөрүн бийик кылып, эки дүйнөдө бактылуу кылып, ыраазычылыгыңды, бейишиңди баарыбызга насип кылгын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирахматика я архамар рахимин.